Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 10 июнь 2025 жыл мен сіздерге Фурқаттың центрінен сата тұрған 7,5 сотық жер участок жөнінде маалымат бермекчимин. Фурқаттың круговойынан Мады тарапқа бираз эле жүрүп, сол тараптан ол көчөгө кирип, көчө аты Матышев деген көчө кирип, түз жүрүп, оң тарапта карасаңыздар сатылуучу жер участогыбыз турат. Мен айткан көчө менен туугандар түп-түз жүрүп келесиздер. Ушул көчөнүн эле мына оң тарабында сатылуучу жер участогыбыз турат. Дальше жүрсөңүздөр, ал жакта үйлөрдүн саны көп. 7,5 соток болгондо граница ушул жерден башталат дагы кошунасынын Пескалок соборуна чейин болуп калат. 7,5 соток, элестетиңиздер, кеңири. 5 кошкон эл, үйлөрдүн саны көп. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Андыктан эч кам санабай ала берсеңиздер болот. Фуркатты барыңыздар эле билесиздер, шаарга 10 минутада жөн эле кирип барасыздар. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттан бардыгы Фуркаттын өзүндө эле бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, свет бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Суу кеңири мындай айтканда. Так. Ушул. Көрдүңүздөрбү? Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка жер участоктун видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Анан туугандар, бул жакта ушундай бир, кандай десем, фундаменти дагы бар. Подвалы менен. Подвалынын высотасы өзү эле 2 метр 3 метрге жакын чыгат экен. 2,8 3 метрге жакын чыгат подвалынын бийиктиги. Так, анан мына монолит дагы куюлган. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна. Кааласаңыздар подвалын жилой кылып аласыздар, кааласаңыздар мындай складкалар колдоносуздар, эми карап көрөсүздөр. Сиздерге деле плюс, каалагандай проектте үйдү сала бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Ошондой. Үйдү тарабы монолит, көрдүңүздөр, а? Так, туугандар, эми жүрүңүздөр. Сиздерге мына подвалын көргөзүп берейин, ылдый тарапка түшүп. Анан чыгып жер тууралуу дагы да бир кеңири маалымат берейин. Себеп дегенде азыр көчө тараптан жөнөкөй болуп көрүнө берет, кичинекей болупчу. Так, фундаменти жашы чоң экен. Жакшы качествода фундаментти өзүбүз куйганбыз деп эс айтты. Эми акча керек болгонуна байланыштуу сатылат экен. Так, бул биринчи бөлмөсү. Бул жактан кирип атасыздар, а? Так. Бул жак экинчи бөлмө дегендей. Бул жака жүрүп келсеңиздер, үчүнчү бөлмө дегендей. Форточкалар бүт бардыгы бар. Эми жүрүңүздөр, үйдүн дейм да, жердин арт тарабында дейин. Арт жагында көргөзүп берейин сиздерге. Туугандар, мына фундаментин көргөзүп бердим, а? Ушундай. Так, бул ошондо арт тарабы. Жери негизинен тегиз эле, чек аралары такталган, мына кошуналар менен Пескалок соборлор тосулган. Кыжылат болбой эле койсоңуздар болот. Эми кандай кылайлы? Бардыгын айттым, көргөздүм. Ушундай. Бийиккен акыйла. Анан туугандар, мына жактан дагы бир подвалы бар. Жалпысынан ошондо 4 бөлмөдөн турган подвал. Бир бөлмөсүнө отдельно бир эшиккен. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка ошол сатылуучу жер участоктун видеосун жиберип коюңуздар, алар да кирип көрүп коюшсун. Баасы канча дей турган болсоңуздар? $63,000, анан кеми бар. Айткан басында эч ким сатпайт, өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, содалашасыздар. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Келип, көз менен көрүп, таанышып кетсеңиздер, менимче бир башкача болсо керек. Көрдүңүздөр, а? $63,000, анан кеми бар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарпаңыздар.